Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Damla wa alaikum assalam. Damla, эгерде адамга жаман ой, жаман күмөн келсе, не кылыш керек? Жанагыдагы күнөө болбойбу дейт. Не күнөө болот? Караңыздар да, биз ушуну күнөө катары эсептебейбиз, бирок Куранда күнөө деген. Жаман күмөн сүрөгөн, жаман ойлогон күнөө. Алла Таала сактанганга чакырган. Я аyyuhallazina amanu ijtanibu katira minaddan. Inna ba'daddan ism. İmandolар, силер жаман күмөн сүрөгөндөн сактангыла. Жаман күмөн сүрөгөндөн узак болгула. Ibtadi'u, ijtanibu, сактангыла. Себеби кээ бир жаман күмөндөр күнөө болот деген ачык эле. Ошон үчүн иншалла bundan сактанганга кандай? Бир эле орду бар, жакшы күмөн кылың болду. Жаман күмөндүн ордуна жакшы күмөн кылың. Өзүңүздү кичине заставлять этишиңиз керек болот, баары бир. Өзүңүздү алаксытыңыз амалга. Өзүңүздү алаксытыңыз амалга. Кимди жаман көрүп атасыз го, дагы эле кетпей атабы, ошону мактаганды баштаңыз. Не кылып баштаңыз? Мактаганды баштаңыз. Мен буну жаман көрөм да Эшматтычы, мына кара, Эшмат, вообще красавчик. Эшмат, Аллаху акбар, бейиштик адам ал. Эшмат бар го, ой, мени аябай жакшы көрөт. Эшмат бар го, мактаганды баштаңыз. Нафсыңыз чыркырайт да. Эң жаман көргөндү мактап көрчү. Бирок алымдар ушундай сунуштайт таным жаласына. Бирок акыйкатта ошону нафс чыркырайт, бирок жеңесин. Тигиде алхамдулилlah баягындай жаман күмөн, жаман ой, жек көрүү болбой калат. Анан болбой баратсан ахыры Аллага таштап койгон болду. Алла аны көрүү өзүнчө, менин көрүүм өзүнчө. Bunun tarazası özünçö, menin tarazam özünçö. Bunun esep kitebi özünçö, menin esep kitebim özünçö. Bul jamandık kılsa özüne kılat. Men jamandık kılsam özüme. Зачем мен jamandık kılan? Allah'a başı öğreyin, Allah Taala'm jakşı kılat bardığında.